Орто Токой суу сактагычына чакан ГЭСтин курулушуна кызуу даярдыктар жүрүүдө. Уштапта жумушчулар шаарчасы курулуп, адистер жеринде тынымсыз иштеп жатат. Даярдык иштеринин алкагында суу, электр энергиясы тартылып, техника үчүн жол салынууда. Ал эми жакын күндөрү туннель казуу үчүн жардыруу иштери жүргүзүлөт. Водоприемникке жол салынып атат. ГЭСтин имаратынын орду азыркы учурда даярдоо иштери жүрүп жатат. Ал жакта жерди грунтту чыгаруу иштери башталды. Андан сырткары бүт өздүгүнө керектүү суу, электр энергиясынын баары туташтырылган. Азыркы учурда кыйынчылыктар жок. Курула турган объекттин кубаттуулугу 21 мегаватт болуп, бир жылда 75 миллион киловатт-саат электр энергия өндүрөт. ГЭСти толук куруу мөөнөтү 3 жыл деп белгиленген. Курулуштун жүрүшү менен таанышкан энергетика министри тийиштүү жетекчилерге ГЭСти куруу иштерин графикке ылайык өз убагында бүткөрүүнү тапшырды. Азыркы күндө жумуш график менен жүрүп жатат. Биз келишим түзгөнбүз. Мунун мөөнөтү 25-жылдын декабрь айына ГЭСти ишке киргизет, Кудай буйруса. Азыр туннелди жардыруу иштери башталса, Кудай буйруса дагы кызматкерлер ишке Кытай элинин кызматкерлери жана биздин мамлекеттин ичинен куруучу балдарды кабыл алышат. Кудай буйруса иш кызуу жүрөт. Орто Токой чакан ГЭСин куруу боюнча былтыр кытайлык компания менен чакан ГЭС ишканасынын ортосунда келишим түзүлгөн. Чакан ГЭСтин курулушуна мезгил кутучасы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров салган. Минкап башчысы энергетикалык объект Балыкчы шаарындагы 14 миңден ашык абонентти электр энергиясы менен камсыз кылаарын айткан. Астыда бир топ жакшы ийгиликтер турат. Камбарата 2 ГЭСин башладык. Аны да айтып атышты эле 5 миллиард долларды каяктан табасыңар деп. Таптык, мына буюрса быйыл аны дагы курушка киргизип атабыз. 50дөн ашык чакан ГЭСтерди курулуп атат. Күн станциялары менен шамал станциялары быйыл курула баштайт. Эң биринчи ушу Балыкчынын тегерегинде курулган турат. Астыда бир топ жакшы ойлор бар. Кыргызстан энергетикалык көз карандысыздыкка карай ишенимдүү кадам таштады. Жыл башынан бери өлкө боюнча 4 чакан ГЭС ишке кирип, 20га жакын кичи станциянын курулушу жүрүүдө. Андан сырткары кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон Камбарата 1 ГЭСинин курулуш долбоору ишке ашкан турат. Автандил Бактыбеков, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.